Саламатсыздарбы? Мындан 2-3 күн мурун Айзада аттуу кызды эртең менен эрте күндүзү баса белгилеп коюш керек. Уурдап кетип жаткандыгы боюнча маалымат тараган. Арадан 3 күн өттү. Тилекке каршы кыз каза болуп калган. Ал эми аны өлтүрүүгө шектелген жаран өзүнө өзү кол салып ал дагы каза болуп калды. Мына бүгүн ушул коомчулук ал окуяга кайдыгер карабай Ички иштер министрлигинин имаратынын алдына тынчтык митингине чыкты. Алар министрдин отставкасын талап кылууда. Мы требуем отставки министра внутренних дел. Был проведен общественный мониторинг, и мы доказали, что было бездействие. Айзату не искали несколько суток. Биз коопсуз корголгон коомдо жашашыбыз керек. Эгерде бюрократия болбогондо, эгерде кайдыгерлик болбогондо, Айзаданын өлүмүнүн алдын алып калса болот эле. Эмне үчүн министр кетиши керек кызматтан? Себеби дегенде Бурлайдын окуясына жетиштүү көңүл бурулган эмес ошол бийлик тарабынан. Бурлайдын окуясы, Бурлай өлтүрүлгөндө тийиштүү жетекчилер жаза алган эмес. Ошон үчүн ушундай прецеденттер болуп атат. Азыр бул министр отставкага кетирилсе, азыр башка жетекчилер жазага тартылса, азыр ошол кылмыш жасагандар топтоо менен жоопко тартылса, мындай нерсенин алдын алууга, кызалага чууну кыскартууга, аялдарга карата зомбулукту азайтууга жол ачылат достор. Кайдыгер болбойлу, үнүбүздү угузалы, министрдин отставкасын талап кылалы. Бул жарандардын жарандык көңүлүнө кетсин. Мына министрлер бүгүн массалык маалымат каражаттарынан маалымат жыйынын берди. Былтыйып отурушат. Мундирлерди кийип алыптыр. Мундирди ошо чест мундира деген болуп. Кайсы бетиңер менен отурасыздар? Мончоктой кызды өлтүрүп коюп. Бетиңер жок экен силердин. Кеткиле. Астын өлтүрүш керек болчу. Ошол мундирди тагып, ошо погонду тагып отургандан керекчү. Акмактар, былтыйбай кеткиле бу жерден. Колуңардан келбейби? Bir kızdı saklayan kudretine jetken yok bu generallar, polkovnikler. Sizlerin orunlardan namuslu bir olsa aslında ölüp kalmak. Sizler bolsa uyalbay, mundir giyip aldı sizlerge. Erteң мен таң атпай, антип журналисттердин алдында кайсы бетиңер менен чыгып отурсуңар. Бир дагы сөзгө суроо жооп бере алган жоксуңар. Бир дагы суроого дагы жооп бере алган жоксуңар. Кетсин министр. Министр чыкты. Эгерде Чыктыбы? Министр. Дайте слово! Пусть министр выходит! Министра в отставку! Антип погон тагып жүрөсүңөр. Мундирди кача мундир чест мундирар деген болот. Бир кызды сактай алган жоксуңар. Кайсы бетиңер менен отурасыңар бул жерде? Журналистердин алдында. Бетиңер жок силердин. Кетип калбай силердин ордуңарда бир генерал же полковник болгондо ошол погон үчүн астын өлүп алма. Кетип калбайсыңар жок дегенде. Пожалуйста, не толкайте сюда. Вы не имеете права находиться после этого. Позор, позор. Сколько вам еще убийств надо? Түртүшпөйүз да. Милициядан башталып, тергөө амалдары, иштер жүргүзүлгөн. Видео камера, башкы камера каралган. Ошол кезде деген кыз менен, бала менен телефон байланыштар болгон. Болбогон сөз. Телефон байланышы болгондо сактап калат элеңер. Өзүңүз чечебиз дегенде силер унчукпай койгонсуңар. Ошондой маалыматтар чыгып атат. Дайте микрофон. Дайте вот этот микрофон. Микрофон дайте. Дайте микрофон. Биз бар ошол. Дайте. Дайте рупор, министр, что рупора нет, что ли нет?
işler жүргізіп Уктук пресс-конференцияңарды. Пресс-конференцияңарды уктук. Уксаңыздар, тергөмөлдөр жүрүп жатат. Бул боюнча кызмат текшерүү болот. Кызматтын тештер жоопкерчиликти мойнуна аласыңарбы? Жоопкерчилик болсо мойнуна алып, ошол боюнча жыйынтык чыгарып İşteş gerek de bu. Ya Kudret Bilge'de işte gördük siz. Siz hazır arızaktırın Kudret Bilge'de mi hocam? Nega министр не вышел? Почему министр не вышел? Мен уже ички иликтөө кызматынын начальниги болом. Министр эмнеге чыккан жок? Начальник служба внутренних расследований. Бул боюнча биз кечүүдөн баштап аябай ыкчам иштерди жүргүзүп жатабыз. Өлгөндөн кийин ыкчам иштер. Биз ошол милиция кызматкерлердин ишине баа беребиз. Баа бербейбиз. Биз силерге баа беребиз. Силерге баа беребиз. Биз баа беребиз. Министр кетсин. Министр кетсин. Kısa vakitin içinde Где именно сейчас? В городе? Министр труд. Ушундан артык эмне жумуш бар? Насколько это не важно? Нормалдуу өлкөлөрдө, мыйзамдуу өлкөлөрдө уякта чыдабай кетип калмак министр. Азыр сиз кызматтан кеткенге. Где сейчас министр просто? Ушунча жоопкерчиликти алып туруп, ошо ата энесинин алдында, жердин алдында, кыздардын алдында уяктыктан чыдабай арыз жазып бере аласызбы о жерде? Мен кызматтан кетем деп. Туура, мырза, сиздин да күнөөңүз чоң. Сиз экинчи кишисиз министрликтеги. Бардык. Министр труд. Сиздин жакыныңыз болгондо кандай амал көрсөтөсүз? Сиздин туугандарынан болгондо ошонун ордуна. Кызы болгондо да почтабайт. Не, кызы бекитинин туугандары эле болсун дедир. Алысыраак. Сиз мен ордуна келип иштей аласызбы? Мен иштебейм. Мырза, адамдар келип иштейт. Мырза, татыктуу адамдардын дагы жол бербеген адамдар бар. Сиз жетпейсиз. Бизге кызмат керек, акча керек. Башка эч нерсе керек жок силерге. Экинизде. Дорогие кыргызстанцы, здесь сегодня на мирном митинге, куда пришли граждане, чтобы выразить свою позицию против насилия, мы, депутаты Чогор-Кукинеша, также выражаем солидарность. В нашей стране должны прекратиться случаи. Ни одна девушка, ни одна женщина не должна подвергаться насилию, не должна быть украдена. И это не оправдание, когда люди говорят, что это якобы традиция. Сегодня в 21 веке, сегодня в современном Кыргызстане это преступление, уголовно наказуемое. И каждое преступление, оно должно быть тщательно расследовано. Сегодня в Чогор-Кукинеше на пленарном заседании мы выразили свою позицию, депутаты. Мы предложили рассмотреть ответственность руководства правоохранительных органов, Министерства внутренних дел, рассмотреть ответственность других ведомств, самой системы, которая допускает такие вопиющие факты похищения человека. Мы уже внесли предложение заслушать и вынести решение об ответственности руководства правоохранительных органов. Сейчас в парламенте идет заседание, и скоро будет этот вопрос. И мы будем требовать от вашего имени, от имени граждан свободного, независимого, демократического Кыргызстана ответственности. Но
Это не единственный вопрос. Вопрос еще и в сознании нашего общества. В сознании каждого гражданина, который не должен проходить мимо, а должен выражать свою гражданскую позицию. Это и ответственность средств массовой информации, соответствующих ведомств, местных сообществ. Когда люди, спокойно оправдывая якобы традициями насилие в отношении женщин и детей, похищение человека, ссылаются на какие-то определенные устои, я считаю, что это на самом деле противоречит духу истории и традиции свободного народа Кыргызстана. Никогда похищение и насилие над женщиной не являлось традицией. Поэтому, уважаемые граждане, мы как депутаты солидарны с тем, что в нашей стране не должно быть насилия. И мы будем требовать и ответственности, и изменения системы. Обязательно, без изменения сознания, без изменения подхода через образование, просвещение, донесение до каждого села, до каждого региона, до каждого человека, что похищение – это преступление, мы не изменим ситуацию. Именно сейчас. Поэтому мы с вами выражаем свою солидарность, позицию и далее отбудем на заседание Чогургу Кенеша, чтобы эту позицию выразить в парламенте и потребовать от вашего имени, потребовать, соответственно, и внесение ответственности, и разбирательство по этому делу, как было допущено такое халатное отношение к делу, и, соответственно, изменение самой системы. Мы не должны мириться, мы не должны молчать. Biz bugün Jorkleş'te oturumda bu meseleni götürdük. Hazır ministr bizge geç gerek. Biz atstavkаны ушундай эле талапты кылабыз. Biz bu жерге келип жарандар менен биз макулбуз. Негизи алакачу бул биздин традиция эмеспиз. Биз ошого каршы болуш керекпиз. Анын Jorkleş'te бул маселе сөзсүз азыр талкуулоо болот. Ошол жерде биз талапты коебуз катуу. Элдин алдына чыксын, элдин алдына. Министр өзү Айткыла. Депутаттар талап кылгыла келсин министр берге. Министрге келсин, бизге келбесе адам. Айткыла азыр. Талабыңарды айткыла түз эфирде көрүп атат. Тура айтасыз. Дастан айтыңыз талабыңызды. Министр чыксын азыр ушул жерге. Жөн адамдар укпайт экен карапайымдар. Силер укабы? Келсин азыр берге министр. Безопасный город в такой момент не работает. Мы когда штрафы платим. Эти вопросы. А когда преступление не работает. Дастан, айтыңыз азыр келсин министр жерге. Айтыңыз түз эфирде. Айтабыз. Айтыңыз азыр келсин берге. Из-за халатного отношения милиции, в принципе, я думаю, что это еще и наша общественность. Biz коомчулук өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеп дегенде биз эгерде биздин мамлекеттин ичинде бир ушундай сыяктуу проблема болуп атса, биз мындай ойлойбуз да, бул көйгөй мага тиешеси жок, менин үй бүлөмө тиешеси жок. Демек мага бул это меня не коснется деген сыяктуу элестетебиз. Бирок биз бул бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Мамлекет деген бул бир чоң организм. Биз ар бир жараны ошол организмдин мүчөлөрүбүз. Мы детали этого организма. И это рано или поздно коснется каждого из нас. Уже касается. Не Айзаданын үй бүлөсү күтүп туруп, эртең бүрсүгүн Айзадан үшүп кетиши мүмкүн деп. Алар деле өзүнө андай эч ким андай жамандыкты каалаган эмес, ойлогон да эмес, күткөн да эмес, ошондой болуп кетет деп. Ар бирибиз ошентип ойлойбуз. Мен үй бүлөмө мындай болушу мүмкүн эмес эм. Кудай сактасын деп ушинтип ойлоп жүрүшүбүз мүмкүн. Ошентип унчукпай, ошентип кайдыгерлик менен кошунанын үйүндө урлук болсо боло берсин. Менин эшин алдымда, менин короомдо баары тынч деп жашаганыбыз үчүн мына ушундайга күнгө келип атабыз. Демек биз дагы, коомдагы, жарандар дагы ар бирибиз жоопкерчиликтүүбүз ушул бүгүнкү болуп аткан нерсеге. Баарыбыз жоопкерчиликтүүбүз. Бурулай, Айзада, дагы ким? Министр кетиш керек. Дагы ким? Себеп дегенде алардын бул түздөн түз жоопкерчилиги. Это их прямая обязанность защищать каждого гражданина. Кыз болобу, эркек болобу, картаңа адам болобу, жаш бала болобу, ар бирин коргош керек. Алардын түздөн түз милдети. Саат 7:30 милицияга заявление келип түшкөн. Эмнеге кыймылдашкан эмес? Телефон чалуу болгон экен. Неге ошол телефон? Мына керектүү учурда бир паста таап алышат. Эмнеге ушундай учурда адамдын өмүрү коркунучтуу болуп аткан учурда ушунчалык кайдыгерлик менен
кайдыгерлик менен ушундай көз караш кылып койгон үчүн мына ушундай күнгө жетип атабыз. Демек, бунун баарынын башында турган ким? Министр. Министрдин жоопкерчилигине түздөн түз байланышы бар. Министр кетсин, биз могу жерде чогулган элге биз министрдин жумуштан кетишин жана татыктуу министр келишин талап кылабыз. Министр кетсин. Кетсин. Министр кетсин. ИИМдин алдына чогулган митингчилер эми өкмөт үйүн көздөй сапарлашты. Алар премьер-министр же болбосо президент жооп берсин дегенде талаптарды коюп атышат. Азыр ушул жака баратабыз. Урматтуу мекендештер, мен атайы Жақын сөйлей берле, масканы алып тұрып урматтуу мекендештер, тынчыраак турасыздарбы? Бир мүнөт, тынчыраак. Угуп туруңуздар. Урматтуу мекендештер, бул окуяны мен дагы Айтыңыз. урматтуу мекендештер, бири-бирибизди сыйласак, мен атайы өзүм чыктым сиздерге азыр. Бул боюнча толук маалыматым бар. Бул окуя болгон күндөн баштап эле биздин көзөмөлүбүздө турган, урматтуу президентибиздин дагы көзөмөлүндө бул. Тынчыраак турасыздарбы, Сураныч? Угасыздарбы? Тихо! Угасыздарбы, урматтуу мекендештер? Андан кейін дағы қиқыранға жетсе суғал берінше. Молжа қылды түсіп тартпайлы, барыңыздар. Жолду, таспай тұрғылады. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, мен деле буга абдан кайгырып турам. Жүрөгүм менен айтып атамын, уксаңыздар. Ошондуктан, бул боюнча толук чаралар көрүлөт, кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат. Негизи ал маселелердин да баары каралат. Азыр териштирүү жүрүп атат, уруксат берсеңер. Ошон үчүн Улукбек Асамидович, суроо берсем болобу? урматтуу мекендештер, азыр Сураныч сизден. бул маселени президентибиз да карап атат. Териштирүү жүрүп атат. Бир аз убакыт бергиле. Суроо берсем болобу? Эмне үчүн сиз элдин алдына чыгып сүйлөй аласыз, а министр сүйлөй албайт? Анткени жоопкерчилигин сезип турат. Биз бир саат турдук ошол жерде. Жок, сиз чыктыңыз. Мен ошон үчүн урматтуу мекендештер, мына өкмөт башчы катары чыгып сиздерге айтып атам. Кече күнү дагы билдирүү жасаганбыз. Бул маселе сиздер ойлогоңуздар көзөмөлдө эмес да. Бул көзөмөлдө толук. Министр отставкага кетсин, Ал маселе каралат.
Al mesele karala. Siz geçer. Hurmatlı koyayım. Siz çıkmayın. Ministerliğe çıkmayın. Скажи, можно вопрос? Можно вопрос. Hizmatlı terishtirici rota, hurmatlı mekendeşler. Владимирович, вопрос. Вы за отставку министра? Вы за отставку министра? Скажите, как? Можно вопрос? Гасан Мединович, МВД geçsin mi? МВД'nin жетекçiliği geçsin mi Ulukbek Hasan Мединович? Ulukbek Hasan Мединович, MVD'nin жетекçiliği geçsin mi? Hizmatlı terishtirici rota, jıyıntık aytılar, hurmatlı mekendeşler. Biraz savur kılsak. Sizin jeke göz karашыңыз қалай? Hazır terishtiriu бүтпөйүнчө men айта албайм ким күнөөлүү экенин бул боюнча. Жеке көз карашыңыз. Жеке көз карашым ушундай. Президентибиздин көзөмөлүндө уксаңыздар. Министрдің жоопкерчилиги каралабы, министрдің жеке ою. Жоопкерчилиги баарыныгы каралат бул жерде. Жоқ, биякта министрдің кетиш керек. Siz çıkıp atasınız, siz PM'siz. Ministr çıkan yok biz, Ulukbek Hasan Мединович. Tez çarabı. Ошон үчүн мен өзүм чыгып атам силерге, жооп берип атам маселегечи. Урматтуу мекендештер. Сабыр. Biz sizge aytып атабыз, министр достойн эмес экен элдин алдына чыкканлары. Урматтуу министр, siz çıkıp atasыздар, министр чыкпайт эмне үчүн? Анткени эл менен байланышта болгусу келбейт. Почему министр не вышел? Почему министр сам не вышел? Эмне үчүн чыкпайт? Почему министр сам не вышел? Эмне үчүн элден коркот? Урматтуу мекендештер, бул жерде эч кимден корккон жери жок. Маселе терилиштирип атат. Жок, министр чыгышын айтпайбы? Президентибиздин көзөмөлүндө жыйынтыгын билдиребиз. Сабыр кылыңыздар, азыр бул кыйкырганда эч нерсе чечилбейт. Туурабы? Чечмейинче кетпейбиз. Министр отставкага кетсин mi? Кетсин! Biz çekilmeyince, asfaltlar gitmeyince talaplarınızı koyuyoruz. Uyat! Безопасный город ушундай убакытта керек боло эле. Мына мага азыр суроо берип атат. Безопасный город боюнча. Бул ошол камерага түшөр замат ишти башташкан. Аны малчы таап атат, милиция эмес, малчы таап алыптыр. Тура турсаң эми, малчы тапканга чейин камерага түшөр замат ошол жерде милициянын кызматкерлери келиптир. Келгенде мага берилген маалымат боюнча, угасыздарбы? Ошол жерде келген, туугандарына маалымат берилген, бары бергиле дептир. Бирок ошого карабастан териштирүү жүргүзүп атабыз. Урматтуу мекендештер, туура кабыл алгыла. Niye gitti albaytasın? Öz kontrolüm alam деп koymuş oldu. Ulukbek Hasan Биреле талап атат, министр отставкага кетсин дегенчи. Ал каралат. Siz öz göz karашыңызды алыңыз айтыңызчы. Өзүм көзөмөлдөн жок. Мен өз көзөмөлүм алам, бул маселени тактап силерге айтабыз. Сизден күтөбүз жок. Өз көзөмөлүм болот. Министр кетеби? Министр кетеби? Служебный расследование бүтсүн. Министр кетсин, ага, сиз чын айтасыз. Эгер ал кетпесе, Улукбек мырза, биз сизден жооп күтөбүз. Бул жерде сиздин позицияңыз маанилүү. Иликтөөдөн Улукбек ага, сиздин позицияңыздан иликтөө бийигирээк турат. Сиздин позицияңыз маанилүү, сиздин позицияңыз. Анан иликтөө болот, агай. Сиздин позицияңыз маанилүү. Өтө жогорку кызмат
Алматтагы милицияларга чара көрүлөт. Азыр кызматтык териштирүү жүрүп атат. Убакыт бергиле бизге, урматтуу мекендештер. Канча убакыт? Байлап чоюлуп кетишиңиз. Байлап эмес, кыска убакытта. Мен сиздерге сөз беремин. Кыска убакытта териштирип жыйынтыгын айтабыз. Söz berip atar, kıska vakitinde çeşitli. Давайте ушундай кылайлы. Мен атайын өзүм чыктым. Азыр сиздер бул жерде турганда маселе чечилет. Урматтуу премьер, Бурулай өлгөндө деле милициялар жоопкерчилик тарткан туурабы? Ошондо общественность билбей калган. Азыр мына биз элге жеткирейин деп чыктык. Жаман оюбуз жок. Эл билсин, ала качуу бул кылмыш экенин, туурабы? Биз Улукбек мырза, Улукбек Асанбекжанович, сиздин позицияңыз маанилүү. Азыр кетсин деп турган. Бир айтып коюңуз, иликтөө боло берсин андан кийин. Мен антип айтпайм азыр. Жок, эмнеге айтпайсыз ага? Анткени териштирүү болот. Улукбек мырза, болот, болот, териштирүү. Улукбек мырза, шалаакы министрлер Улукбек мырза, суроо берсем болот. Менен да кабыл алганмын министрге. Катты тапшырма бергенмин. Өзүңөр баш болуп, Бишкек шаардын улусу төш болуп, териштиргиле деп. Жок, Улукбек мырза, аны түшүндүк. Биз азыр кетип калсак, кыргыз элиге жетпей калат. Ошол уурдаган кылмыш экенин. Жетет. Элге азыр айтышыбыз керек. Ал деген кылмыш, андай кылган туура эмес деп элге жеткиришибиз керек. Бурулай өлгөндө дагы 23 милиционер жоопкерчиликке тартылган, туурабы? Жоопкерчиликке тартылат. Баары тартылат жоопкерчиликке. Биз элге жеткириш эле максатыбыз бар. Урматтуу мекендештер, азыр бул жерде турганда маселе чечилбейт. Териштирип чечим алабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен атайы чыктым. Силер да туура түшүнгүлө. Мен да силер туура түшүнүп турам. Давайте бир аз сабыр кылайлы. Мен баарыңарды сабырдуулукка чакырамын. Эми ошол өткөн карындашыбыздын дагы арбагы тынч болсун. Ызылдабайлы. Сыйлайлык бүгүн. Сиз өзүңүз барасызбы балыкчыга ошонун билесизби? Мен аны ниет кылганмын. Өкмөттүн атынан өзүңүз барып туруп ошол. Мен барууга даярмын. Мен эртең менен даярданганмын аны. Биякта коет деп. Балыкчыга да барганга даярмын. Улукбек Асанбекжанович, бир нерсени түшүнсөңүз, министр кетпейинче бул маселе